Депутат Акбөкөн Таштанбеков пакта койгонбу, Таштанбеков мактаган көчө делген тасма тарады. Жақында машинем менен баратсам, 2 квартал өткөндөн кийин үйгө жакындаганда бир машина менен митип эле кол шилтейт, токто деп. Чыксам, алган кофемди машинанын үстүнө коюп кете бериптирмин. Чиркин 2 кварталда төгүлбөптүр ошо кофемчи. Жолду сонун кылыптырсыз, урматтуу мэр. Новосибирск облусунда мигранттарга бала бакчада иштөөгө тыюу салынды. Облустун бийлиги мигранттарга мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде иштөөгө тыюу салды. Бул тууралуу Токтомго губернатор Андрей Травников ноябрь айынын башында кол койгонун облустук ички иштер министрлиги билдиргенин Радио Свобода жазды. Чектөөлөр 2025-жылдын 1-мартынан тарта күчүнө кирет. Алар 2024-жылдын апрелинен тартып күчүнө киргендерге кошулат. Ага ылайык чет элдик жарандарды такси, тамеки жана спирт ичимдиктерин саткан дүкөндөргө жумушка алууга болбойт. Эми 2025-жылдын 1-мартына чейин ишканалар жана дүкөндөр чет элдик жумушчулардын санын антимигранттык жарлыкта белгиленген талаптарга ылайык келтириш керек. Трамп мигранттарды массалык депортациялоо программасын ишке ашырууну каалай турганын ырастады. АКШдагы президенттик шайлоодо жеңген Дональд Трамп мигранттарды массалык депортациялоо программасын ишке ашырууну каалай турганын ырастады. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Ал белгилегендей, администрация армияны колдонууга жана мыйзамсыз мигранттарды массалык депортациялоо үчүн өзгөчө кырдаал жарыялоого даяр. Буга чейин АКШнын кийинки президенти штабынын басма сөз катчысы кызматка киришкенден биринчи күнү эле мыйзамсыз мигранттарды депортациялоо боюнча өлкөнүн тарыхындагы эң ири операцияны ишке ашыра турганын билдирген. Анын айтымында Дональд Трамп АКШнын түштүгүндөгү Мексика жана чек араны коргоо үчүн бардык чараларды көрөт. Ал эми АКШнын азыркы лидери Джо Байден администрациясы мындан баш тартууда. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордо. Темирлан Султанбеков абактан кат жазды. Менин кымбаттууларым жана сүйүктүүлөрүм, сиздер кабатырланбайсыздар деп үмүттөнөм. Капаланууга жана тынчсызданууга эч кандай негиз жок. Баары жакшы. Бизди күчтүү, акылдуу кылууда бардык нерсе Алланын гана каалоосу менен. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке тарынбагыла. Алар да бирөөнүн балдары. Тилекке каршы ата-энелери бул дүйнөдө кайтыш болгон. Кой балам, антипе, уят болот деп артка тарта турган эч ким жок. Эч ким айтпайт. Мен аларды түшүнөм, сиздер да түшүнөсүздөр деп ойлойм. Бийликте боло туруп өзүмдү Кудай сезбеш кыйын, айрыкча Кыргызстанда. Аллахым ар бир пендеге ушундай кырдаалда көрөгөчтүктү берсин. Бул көпкө уланбашы үчүн эч кимди күнөөлөбөгүлө. Баары Алланын колунда. Мен эч кандай күнөөлүү эмесмин. Муну эл да көрүп турат деп ишенем. Мен эмне кылсам да ар дайым өлкө, эл үчүн жасадым. Эч качан жаман оюм болгон эмес. Мен эч нерсеге өкүнбөйм. Баары үчүн рахмат. Уулуңуздар Темирлан деп жазылат катта. Бабанов журналистке 1 миллион сомго доо койгон. Иш эмне менен аяктаганы айтылды. Мурдагы өкмөт башчы ишкер Өмүрбек Бабанов журналист Элеман Кармышаковго койгон 1 миллион сомдук доосун кайтарып алды. Бул тууралуу Элеман Кармышаков Фейсбуктагы баракчасына жазды. Журналист алардын соттук териштирүүсү токтогонун, ортого түшүп, Мунасага келүүгө жардам берген адамдар болгонун белгиледи. Алардын демилгеси менен Бабанов мырзанын өкүлдөрү менен жолугуп, ортодогу талаштуу маселени талкууладык. Бабанов мырзанын өкүлдөрү мен даярдаган материал коомчулук тарабынан бир тараптуу кабыл алынып калганын белгилешти. Анткени анын мурдагы өнөктөшү Бабановду соттун чечими жок, далилсиз жана негизсиз айыптаганын айтышты. Мен болсо башынан эле айтып келгендей, бир тарабы менен дос, экинчи тарапка кас эмесмин. Материал даярдоодо кесиптик милдетимди гана аткаргам жана бейтараптуулукту сактоо үчүн экинчи тарапка кайрылганымды белгиледим, дейт ал. Журналисттин айтымында анын интервьюсунан кийин Бабанов да өнөктөшү менен түзүлгөн жагдай тууралуу өз шындыгын коомчулукка
ачыктап, бир катар орчундуу жана талаштуу жагдайлар бар экенин айткан. Ал эми мурдагы өнөктөштөрдүн иши сотто териштириле берет. Эскерте кетсек, быйыл апрелде журналист Элеман Кармышаков Бабановдун мурдагы өнөктөшү Болотмамбет Жээнбеков менен маек куруп, анда Жээнбеков мурдагы саясатчы Фрунзе дүкөндөрүн тартып алганын айтып чыккан. Кийинчерээк Өмүрбек Бабанов айыптоолорго жооп берип, Жээнбековдун сөздөрүн четке каккан. Бабанов мурдагы өнөктөшүн алдамчылыкка айыптаган. Бабанов моралдык зыян катары журналист менен Жээнбековго 1 миллион сомдон доо койгон. Келерки жылы пенсияны 7%га көтөрүү пландалууда. 10 000 сом алгандарга канча сом кошулат? Келерки жылы пенсияны 7%га көтөрүү пландалууда. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасы Бахтияр Алиев бүгүн 18 ноябрда парламенттин жыйынында билдирди. Отурумда депутат Айсаркан Абдибаева пенсия 7%га көбөйсө канча сом кошуларын сурады. Алиевдин айтымында, эгер жаран 1 000 сом пенсия алса, ага 70 сом кошулат. 10 000 сом болсо 700 сом көтөрүлөт деди. Ал депутат анда пенсияны кеминде 15-20%га көтөрүү керектигин белгиледи. Бахтияр Алиев 2025 жылдын 3 айында жана жарым жылында түшкөн акчага карап, келерки жылы пенсия канча пайызга көтөрүлөрү так белгилүү болоорун билдирди. Нарында болжол менен 10 000 долларга бааланган гибриддик автоунаалар чыгарыла турганы айтылды. Бул тууралуу Акылбек Жапаров Жогорку Кеңештин жыйынында айтты. Анын маалыматы боюнча, кийинки жылы мындай унаадан 20 000 даярдалат. Ошондой эле Бишкекте 60 000 электр унаалары чыгат. Биз 5-10 жылдан кийин толугу менен гибрид менен электр унааларына, ошондой эле газга өтөбүз, деген Акылбек Жапаров. Учурда министрлер кабинети программанын үстүндө иш алып барып жатканы айтылды. Бүгүнкү күнү котельный тараптан же ТЭЦ тараптан смогту көбөйтөт дегенге мен кошула албайм. Алар наоборот мурункуларга караганда кескин түрдө азайтты. Бирок 33%дан 40%га чейин бул эски машинелер. Бишкекте ушу машинелердин катализаторлору жок. Анан ошо машинелер болуп атат. Бул боюнча дагы эми жана тыгындарды жок кылуу боюнча анан бүгүн көрдүңүздөр, нарында 10 000 доллардын тегерегинде гибрид жаңы машинелер чыга турган болду. 20 000 машина чыгат эмдиги жылы буюрса. 60 000 машина электрический машиналар на электричество Бишкектеги чоң заводдо чыга баштайт. Ошондо биз жакынкы 5-10 жылдын ичинде гибридке, анан газ менен жүргөн машиналерге өтүшүбүз керек. Азыр ошо программанын үстүндө иштеп атабыз. Өлкө башчы Садыр Жапаров депутаттарга кызматтык унааларды кайтарууга каршы болду. Бул тууралуу парламенттин Конституциялык мыйзамдар комитетинде Жогорку Кеңештин депутатынын макамы жөнүндө мыйзамга сунушталган өзгөртүүлөр каралып жатканда каржы министринин орун басары Жибек Дүйшеева билдирди. Мыйзам долбоорун Нурбек Сыдыгалиев демилгелеген. Анда айгарым укуктарын натыйжалуу аткара алышы үчүн аларга кызматтык автоунааларды кайтаруу сунушу жазылган. Анын айтымында, депутаттар эл жана бийликтин бутактары менен тыгыз иштешкендиктен кызматтык унааларга муктаж. Жыйынтыгында парламенттик комитеттин мүчөсүлөрү мыйзам долбоорун четке какты. Азыркы мыйзамдарга ылайык иш сапарларга баруу үчүн кызматтык транспортту биринчи топтогу майыптыгы бар депутаттар гана колдоно алат.